Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Киргизбейт, айдап жүрөт машинасы. Өзү Бул боюнча мен да айтып мизан чегинде ошо немени алып кеткен машинаны арестовать этиш керек да, я туруу. Азыркы тергөөнүн жыйынтыгы менен баардыгы чет табылат. Ал эми дароо боло турган нерсе эмес. Мен айдак айтып кеттим. Бүт баардык тийиштүү экспертизалар дайындалган. Экспертизанын жыйынтыктары менен ошого чечим кабыл алабыз. Экспертизанын жыйынтыгы болсо биз эч качан чечим кабыл албайбыз. Жыйынтык Баардыгы келдик Бишкекке. келди, мен барып сурап келдим. Мына неме экен. Баламдыкы келди, баламдыкы келди. Дагы не Киргизиш керек. Мизан чегинде матсыз кириш керек. Ошондо гана мана ел токтойт Өлүп да. таап чыгып кеткен матыс алып минип жүрөт. Бак кылмыскер көчөдө жүрөт. Минип жашаны алып базарда мына антип жүргөн алдымдан Ошо бир койсам элди артынан суранарбыз. Мана сен энди тергөөчүлөрдүн начальниги экенсиң деген мааниде эки матчты алып кирип арыз немеге койгула. Болсо биз чыдабайбыз. Эгерде кийин мана карапайым эл кыймылдаса токтолбой каласыңар. Яснада бул иши дагы неме Кийин керек. биз барабыз дагы көчүрүп алып чыгабыз. Кийин оякта кийин касага көбөйүп кетет. Мана участковыйлар мени нече бат айтып атат, эже сиз элди жыйып чыкпаң деп. Жыйып чыкканга силер мажбур кылып атасыңар. Органда. Себеби матчты. Ошо эки кылмыскер эшикте турат. Мортту жүктөп кеткен машина. Токтоп тургун. Машина көчөдө жүрсө, ого ким күнөө? Мисал битте бала битте машинаны түртүп кетсе, гайлар аппараттагы арестовать этпесе, гайы штраф салат туру, адам өлбөсө я. Неме үчүн бу мыкаатчылар бу машинаны минип, мана содасыны кылып атат. Буга кандай жооп берилет деп атам да. Мен сенен суранарым, мен мусулманчы элдин өкүлү катары. Бу машинаны бүгүндөн кабай киргизгиле. Эртең кеч болуп калат. Биз да элди жаман чыктык. Биз элди чыктык. Энди барып, тоосо биз үйүнү барып кегиздеп коюп келишкен бүтүн элди кудурети жетет. Себеби бу кыргыз элиде эч качан болбогон мыкаатчылык аралабам ташайбы. Өзүңөр менин ушу энелерди ордуга койгулачы балам, өзүңөр. буга чейин Бу раса мыкаатчы. Силер мынтип кол койгон сайын элдин алда мына эжени тартпайсың. немеси кайнап атат. Сен болсо телефонда Элди гыжырап кайнап атат азыр. Я бар же жок деген турган заманда бүгүн муну мыкаатчы кылып өтүrdү. Эртеге паланчынын кызы катын баягы катын сүйлө деди. Кеңиле онун баласын апарып туалетке ыргытып берейик дей турган болот. Мыйзамды сыйлагыла, биз сыйлап атабыз. Бирок силер сыйлап, ошону нормально мен суранарым силерден, тергөөчүлүк катары сен, начальник катары. Бүгүндөн кабай машинаны апарып залогко киргиз балам. Киргиз. Болсо ел кыймылдаса жаман болот. Ел толкуса жаман толкуйт. Ону биз силерге алдыдан айтат. Кийинеп айтабыз. Ой, биз четте ыйласак, кулак сабадыңар эди. Арканды аркага таштап койдуңар. Биз ошого даяр болдук азыр. Даярбыз. Мен мына аларды жокорку элди көзөмөлөдү чакырдым. Себеби мен чыдабай жатам. Мен да ошолордо мүчөсүмүн. Себеби карапайым эл бетте кор болуп атат. Кор. Мана участковыйлар айтсын мага. Мен ошо күнү дай барып үйүнү күйдүрөбүз десем токтоттулар. Болсо күйдүрөт дедик ошо күнү. Коюң эже мыйзам бар, закон бар деди. Биз анчы 4 участковыйды сыйладык. Болсо майлы мыйзамга баш ийейик деп. Мыйзам манантип бизди корлогондугуга биз чыдабайбыз. Бүгүндөн баштап киргиз. Мен эртеге барып көрөм ошо эки матчы жетте өчөк. Киргизгиле балам, силерден суранайт. Мында эч ким болбосун. Өлүп алып кеткен машина көчөдө жүрсө. Ошо машинаны күндө инип турат, токтоп тургула. Көрсөк каныбыз кайнап кетип атат. Şu машинадан тутуп алып чачыны жулсак дейбиз. Олар жыргап айдап жүрсө, бирөө ыйлап этте күйүп жатса. Жөн өлтүргөндө арманыбыз жок эди. Жөн эле өлтүрүп, манатып ташап койгондо. Бул мыкаатчылык менен. Неме отун ара менен аралап туалетке ташаганы, буну жок кылып берем дегени
Biz üçün öte mana bucundu eli üçün bizge çıdavay жатабыз, çıdavay. Nizam kayakta, zakon kayakta, organlar kayakta, el kayakta деп атабыз да. Bunçalık biz bunday kılarız. Senen сұраныч. Ечеке сұранысыңыздар өтіңіз зор қабыл алынды. Ескі алағызамыз төстірді. Tergovga anan, tergovga mana qo'ng'ishlarni video kameraga tushgan nima videosi bor baldardi ham. O'shalardan bardig'idan yozib chaqirg'ilabay. Bu yerda bitta opasidan boshqa hech kim, opasi ham Moskvada edi. Отырсаңыз, қойған талағыңыздар барға еске алынады. Мизам чегінде Anan racha qattiq ishtasinchi tergovchi. Hozir bizde bir gana vaqt so'zotganın ekspertizan jiyintiqlari Yo'q, o'gacha sizlar, o'gacha manalarni kirgizib eldi sar ekspertizan jiyintiqi bizga Сөйлемей tur. ekspertizan jiyintiqi qancha bizga tez chiqsa Bizga mana shularni bizga o'shani tayyorlab turishinglar kerak ekspert kelguncha. Sebebi mana kirishganlarni chaqirib ekspertizan jiyintiqi kelsa o'sha ekspertizan qo'lida qarab o'qib ko'rib o'shan jiyintiq chiqaramiz dedi. Yo'q, ekspert nega kech qoladi? O mıqatçılar o'ltirgan bo'lsa, aralangan bo'lsa, onu men qilsam, sen qilsang, ular mo'yniga olib tursa, o'shaning negizinde ham qilinmaydi. Qanday qilib deyimda? Машинаға жүктеп кеткен соң, ма өліп тап кеткен машинаның водительдерін кіргізіш керек, қамаш керек. Bir nerede balam, to'xtab turgin. O'shanday qil. Senen сұраныч. O'ta. O'tgan safar ham borganman men. Qachib arkasından moşemen qo'yib bergan. Biz el bilan qo'shilib borganmiz. Onda o So'nbayeva, Surunbayeva degan bola edi tergovchi. Ölüp tam çıkan mətə uğaçlar. Sizler tergovda şunlardan çok sırasına gerek. Ares kalan emas da onu Alınmay жатады ошоға мен күйіп атам. Bir adamdı münameladan nargımalıga nime kılgan maşinanı 3 aydan beri biz arrestten çıkaralım aytad. Ana ölük жүктөгөн maşinası. Ay жүрөт ал. Айда багам мынантып. Мага Rokatка baksalar 3 aydan beri bir maşinanı arresке çıkaralmayбызчы. Буларга ham kulak sapkanlar döndü. Mesele maşinada emas. Berde sana участниктер бар да. Ölüm болгондо участниктер бар. Ал жерде кыздын жеңеси, келин. Булар жөнүндө эмне болуп атат тергөөдө? Кандай иш чара колдонулду? Булар боюнча азыр мен айтып жатам, тергөө жүрүп жатат. Пока булардын эгер ошого тиешеси бардыгы аныкталып далилденсе, сөз түрдө чара көрүлөт. Çara görüş керек буларга. Жоқ, тоқтап тұрғын азыр. Ей, сөйлемей тұрғылачы. Байныл. Ей, неме? Dalil болса деген. Олар авасını çakırıp, ette ölüp atat, alıp ket деген. Сонда мен тапқан емеспін да. Ошо аялы аваларга жооп, неме, звонок кылып атпайбы? Ошо dalil да бей. Ошолор баардык нерселер азыркы учурда текшерилип атат. Telefon сүйлөшкөндөрү, байланышкандары, кайсы жерде жүргөндөрү. Неге 3 айдан бери чыкпайт? Чозуп ортосунда. Ал эми бир күндө 2 күндө чыга турган нерсе эмес. Bir ay болсун. Ал берилген кагаз бир күндө же 5 күндө 10 күндө чыгарып бербейт экен. Ал экспертиза бизге тиешеси жок экен. Алар биздин системага карабайт. Неме? Майли эксперт чыкпаса, чыкпай туруп турсун, силердин мыйзамыңарга баш ийим. Ай буларды ошо звонок кылган боюнча, телефон номеру боюнча, ошо күнү аваларыны чакырганы боюнча, келим, о жеңеси келип алып кеткен боюнча неге чакырбайсыңар олорду? Ошолор бизди ойлонтуруп атат. Айтпайм, мисалы ал телефон байланышкандары, мисалы аны эч ким айтпайт, эч ким билбейт. Аны текшериш үчүн атайын өзүнүн жолдору бар. Соттон санкция алып туруп тиштик. Мен саарыга келимде болду десем, кое турсаңыз мен түшүндүрүп бүтөйүн. Сөзүм бүтөйүн, сөзүм Sözünüzler de майли, айт майли. Ал кагаздарды кийин топтоп туруп биз Билайн компанияга тапшырабыз. Билайн компанияда аны өзүнүн мөөнөтү бар чыгарып берчү. Мисалы Билайн компания бизге баш ийбейт, башка бирөөгө баш ийбейт. Ал өздөрүнүн мыйзамдары бар. Биз барып алардан талап кыла албайбыз. Бүгүн чыгарып бер, эртең чыгарып бер деп биз талап кое албайбыз. Алар өздөрүнүн коюлган мөөнөтүндө чыгарып берет. Ошон үчүн бизге убакыт талап кылып атат, ошо чозулуп аткан. Жо ескирген сайын дейм да. Ескирген сайын bu енени жүрөгү сууп, bu карапайым элдер биз биринчи күндөрү итчетке адам батпаганбыз. Бай секин эл жүрөгү сууп итте енеси калып кетет да. Бул нерсе эже ескирген сайын мисалы кылмыш жок болуп кетпейт. Бул кайра канча көп болсо бизге далил канча көп болсо бизге да жакшы болот. Ошо далилдегенге. Dalil жоголтпай, мына эл чыгып атпай Далил эч качан жоголбойт. Тийиштүү далилдер бизде кылмыш ишке тиркелип турат. Аны эч ким жок кыла албайт.
Сиздер тездетиңиздер ham дәлелдер биздин бар эме эксперттер жөнөтүлгөн. Ал эксперттин жыйынтыгы менен чечим кабыл алат. Биз эксперттин чечими келмесе сайын, корутунду келмесе сайын биз качан чечим кабыл албайбыз. Экспертизанын корутундусуну сиздер сураганга Кылган жок. Кылбай жатат. Аш жегенден бош тетүүгө Урматтуу жамаат, баарыңыздардын Жеңесі менен неме келинди опарып сурагылачы битти. Жок, сураган Сураган жок. машинени киргизеди деп машина киргизели турбайбы? Суралган жок, кантип айтып атасың уялбай? Суралган жок. Жалган сүйлөбөй турасың. Урматтуу жамаат, болду. Хорошо, болду. Вот бул жакта энеси болот жигит али. Күйүп атат. Булар сатылып кеткен бар. Сен кишине сөз берсең досым. Аял кишиге теңелбей кой, сен милиция экенсиң го. Аял кишиге не теңелесиң, бул жигиттин апасы экен. Күйгөнүн сөйлөп. Ооба, мен сүйлөп. Айшенин өзүнүн сөзү бар экен. Мен сүйлөп коеюн, урматтуу жамаат. Азыр мына жерде чогулуш өттүк. Мына тергөөчүнүн өзүнүн начальниги келди, уктук сөздү бардыгына. Азыр эми экинчи тарапка дагы барган атабыз, урматтуу тергөөчү. Кошулуп барыңыздар, чогуу барыңыздар. Участковыйлардан дагы алып алайлы. Мындай түшүнбөстүк бир нерсе болбосун. Бул жака чакырбаганыбыздын себебин жана эле айтып кеттим. Эки тарапта пикир келишпестиктер болуп, жаман бул нерселер чыгып кетиши мүмкүн эле депчи. Ооба, милициялардан кошуп бериңиз, анда биз менен чогуу барсın. Кошуп бериңиз, сиз дагы кошо барсаңыз дагы. Ошо мына участковыйлардан кошуп бериңиз суранча. Биз менен барышсын. Анда биз бара берели. Биз барайлы. Айтканча жүрүңүздөр. Ооба. Биз дагы ошол мына биздин жогорку элди көзөмөл ошо ата энесинен угайлычы да атат да. Мен дагы угайлычы да атат. Кандай кошош келип Нечи болупту? Чайчы бала. Анан барабыз. Оналарыңыз кетет, иши бар дейт. Сиздер чай ичиңиздер эже. Биз анан иш бүтүп, анан чай ичебиз. Ошо барабыз да. Сиздер биякта иче бериңиздер, биз ишибизди кылабыз. Bu keyimse ketersiz ben жүрөйүн деп кеткенче. Машина барбы бизге? Каяка барабыз? Бир такси чакырайыкпы? Бирок сөзүңүздөргө кирип аралашып Жок, аралашыштын кереги жок. Органды балдарды билем биз. Мирланка, аралашпайсыздар. Биздин коопсуздукту эле карап бересиздер, болду. Анан кийин эки тарапта кандай сөз? Эртең кийин бизге давление болду деген нерсе болбош керек да. Мирланка, биздин коопсуздукту карап берсеңиздер болду. Сиздер аралашпайсыздар, интервью да бербейсиздер, эчтеке кылбайсыздар. Болгону экинчи тарап баягы бир тараптуу болуп калбасын. Кошуп бере аласыздарбы? Аны жетекчиге, мисалы мен аны Жетекчиге чалыш керекпи? А участковый ким бу жумда? участковый му жетекчи. Кана участковый? Ким? Коопсуздук карап бере аласыңарбы? Не ойлоносуңар? Силердин милдетиңер го бул. Туурабы? милдетибиз. А эмне коопсуздук карап бере албайсыңарбы? Анда карап бере албасаң биз өзүбүздүн коопсуздукту өзүбүз карайык. Кимден? Мурат акадан сурайсыңарбы? Начальник УДУданбы? Берде алыстан Милдети бар да. Журналисттер болот. Башкалар барбайт. Апалар бар экен. Ошолорду карап бергиле. Немеге суроо жообуна аралашпагыла. Чекелеп туруп. Жок, суроо жоопко силер аралашпайсыңар. Болгону экинчи тарапка эле. Карап туруп. Ушунча ойлонуп карайт экенсиңер. Милициясыңарбы силер акыры? Эркектер барбайт. Коомду коопсуз силер карайсыңар, мен карай белем. Жүрүңүздөр. Жана Оштон келген апалар ким? Апалар. Эки милиция коопсуздукту карап берсин. Мен барбайсыңар, менен башка кал бардыгы. Эже сиз дагы калсаңыз болот. Мен Сиз ким болуп иштейсиз? мен жокору элди көзөмөлө болуп иштейм. Бирок айтты лишний сүйлөшпөйбүз. Аякта эже лишний сөздүн кереги жок. Саналуу адамдар барсın, милиция кызматкерлерден барсın. Ойта лишний сөздү эч кереги жок. Биз просто көрсөтмө алабыз. Жок, биз өзүбүз эле барып олордон неме алайык. Совет. Машинага чыккыла. Эгер машина болбосо такси менен бара берем мен. Операторун алып. Mana kел. Силер коллосуңарбы? Эже сиз отуруңуз кеңиз. Сиз отуруңуз алдыга. Мен ана депутатты алып барайын. Аксакалдар отурсун, анан биз отурайык. Кана болсо мен анам милициялардыкке минип кете берем, участковыйлар. Көп адамдын барышынын кереги жок. Аякта урушуп кетпеңиздер, башка кереги жок.
Şikayet участковый alıp okula deyim de. Yo участковый bardığı barat. Эже кеңиз отуруңуз siz. Siz отуруң эже кең. Отуруңуз бияка. Батсак биз отурабыз, болбосо такси менен бара беребиз ака. Yok. Отурарыңыз. Ben analarımı tutup. Батабыз эже, отуруңуз, батабыз. Sen aldın otur. Отуруңуз. Эже путуңузду. Bana yanayım bir tane. Ким барат милициялардан? Кайсы? Жүрүңүздөр, алдыга өтүңүздөр сиздер. Ошо отуруңуздар, басыңыздар. Туугандардан калыңыз эже. Сиз калыңыз. Biz sizler için işte atalım. Эже сиз машинага отуруңуз. Отуруңуз сиз машинага. Parmağınızla. Эже туура түшүнөсү, эки тарап кийин сүйлөшөсүздөр. Men sana işendim ha. Azı sana işendim. Ben bana anda işim var. Эже отуруңуз, сиз түшпөң машинадан. Жөнөбүз. Daha bitti gel bana. Мен отурам, отурам. Maşinamız var mı? İyi öyle. Ana. Amur. Ana stollardan para vergiler. Эже кичине эс алың эми, кичине эс алың. Kıyıp gittim demeyin. Сүйлөбөй, кичине эс алың эже, сиздин нервиңиз керек бизге. Нервди сактаңыз. Şurada var. жүрөбүз мына кудай кааласа секин жеткиребиз, үнүбүз жетет. Эми бул жакта мына эми жогорку эмеге Кыдыршаевичке жетсе, алар дагы мына мамлекетте кандай нерселер болуп атат, бардыгыбызга белгилүү. Алар дагы мыйзам чегинде көзөмөлдө беришет, Кудай буйрса. Элдин астында бир жагынан айтайын деп айтпадым. АДСке полный данныйларды бердим. Үчүн жеңелери, эмелер аялы тартылбай атат депчи. Полностью АДСке дагы бердим. АДСке. Тезирээк айдаса болбойбу? 60га чейин айдың, айылдын ичинде боло берет го. Ay onun uyunu biz bilmeyiz ha. Жок, бияк билет да. Мына блока билет да. Bu sen kimsin? Бакыт ака. Bakıp sen mi de? Бакыт ака ким? Бужумдан Dervişte uyunu aldı eken. Bu video açıp ben video açıp çakırdım. Дервиш айыл өкмөт а? O şunu konuşursa. Yok derviş iyi yok atasını kabar onda. Атасын үйүнө барабыз да, Ата-энесинин Onu uyda hiç kim yok olsa gerek. Ayalı pazarda жүрөтү. Şunu bu kızım жақсылап çıkargıla. Чыгарабыз. Урматтуу достор, биз азыр ушул келиндин ата-энесинин үйүнө баратабыз буюрса, экинчи тараптын дагы пикирини сиздерге азыр түз эфирден көрсөтүп беребиз. Азыр бул жакта Ош шаарынан атайын элдик көзөмөл сиздер. Жогорку элдик көзөмөлдөн келишкен. Ошондой эле укук коргоо органдарынан коопсуздукту карап берүү үчүн барышат. Лейли, Кызылкия, Баткендеги. Баткенде. Эже сиз кайсы жактагы элдик көзөмөл? Баткен районунан. Баткен району. O lider Баткен областына. Түшүнүктүү. Хорошо. Бул ынтымак жакпы? Ынтымак айылы. Андрейден ынтымакка кетип атабыз. Уш карман зарядчигин дагы жоготтум да. Mikrofon таптыңыз ба? Микрофон бар. Немен чогот? Телефон бирөөсү заряд отуруп калды, экинчиси ошого жана шаштым эле да, заряд отургуча. Машинага тыгып коюп атам. Экинчисине. Заряды жок окшойт машинада. Үйү кайсы? Бакыт ака билесизби сиз? Бакыттаты? Бакыт. Арт жактакылар батыраак. Кайсы үй? Мына көп Эшиги кум. элдик көзөмөл эскерткенсиздер, эми барабыз деп айткансыздар, же айтпагансыздарбы? Эскертип келсең, мындай жагдайларда эскертип. Туугандардан киргизбейли? Эки жакты уруштуруп койбойлу? Жок, туугандар кирбейт, эч ким кирбейт. Биз жогорку элдик көзөмөл гана киребиз. Ошондуктан тууган уругун бүт баарын таштап келдик. Мына достор, ушул келиндин ата-энесинин үйүнө келдик. Бужум айылынын ынтымак участкасы деп айтсак болот. Ынтымак көчөсү. Азыр мына экинчи тараптын дагы пикирин угуп көрөлү. Азыр бул жерде элдик кошуунан бар, жергиликтүү депутаттан, ошол Бужум айылындагы жергиликтүү кеңештин депутатынан бирөө. Милициялар
Участкойлор эми келишет. Участкойлар келсин. Саламатсызбы Аксакал? Аксакал, биз прямой эфирге тартып атабыз. Журналист, элдик көзөмөл бар. Анан экинчи тараптын сиздердин дагы пикириңиздерди угалы деп. Siz eliniz tutasın. Şükür Allah'a şükür özünüzde. Oturaslar. Şükür ha. Öyle oğan, yemek kılın bakan işler boluptu. Endi oşuğa gelip Саламатсызбы? oturaslar o. Ава кандайсыз бала чака тынчпай жакшы болсуз. Бул эже ким? Бул жактагы биздин жогорку элдик көзөмөлдүн ошо. Болду. Туугандардан эмес. Жок, туугандардан Сиздерчи? Болуптур. Элдик көзөмөл. Элдик Хорошо. Неме этиптер ошого Участкойлар бар. биринчи тарапты уктук. Экинчи тарап сиздерден кабар алганы келдик, укканы келдик. Allah razı olsun Allah. Аксакал, өзүңүзгө удобный бир жерге отыруңуз, отуруп сүйлөшөлү. Bula öğret kızım yani. Кайсы жер болсо да өзүңүзгө удобный болуп, мына апалар да отурсун. Ana döngökte oturup söyleyiverin. Ha seyri gele çıkınızlar. Хорошо. Өтүңүздөр апалар. Участкой барбы? Gülbara kül etti. Эже, ашта сүйлөбөз, азыраак сүйлөйбүз, эле сизден сурамычы. Себеби барды пикирин угушубуз керек. Yukarı çıkınızlar. Yukarı çıkınız. Мына көчүктөр. Töşöktü alıverem dayı. Аксакал, кеңес мен салып берейин. Ha gelin. Bunu bir yakava gelin. Gelinizler Munday. Oturunuz da. Ananın Мына көчүктөр бар. Апалар бияк отурсуздар. Ava oturunuz. Sizler ayakta oturunuz. Отурыңыз. Gel. Gel bana öğret. Менен өтөрөйүн кеч капа болуңуздар. Мына могу жакта эмеси бар. Oturuyorum. Bundan da botpağanı kel. Botpağanı bundan da kel oturuyorum. Özümüz girdeşlerim dalderim. Урушуп кетпеңиз, а? Yok. Тамаша. Bu Cumhur Yer Közömöldün Batken boyunca koordinatörü oşol bir tanışıp netip sizge limit olacaksına. Ушундай бир жаман иштин эмеси менен келип отурабыз. Бул эми ушу биз жогорку элдик көзөмөлдөн келдик. Бул жакта Кызылкаядан, Баккенден, Лейлектен, биздин жогорку элдик көзөмөлдөн кесиптештерибиз келип отурат. Биз өзүбүз Баккенде турабыз. Ушундай жүрөк титиретип турган окуя болуп кетти. Биз азыркы биринчи жакты, жабырлануучу жакты угуп келдик. Себеби сиздерди чакырбадык ал жака. Эми эки жактан конфликт чыгып кетиши мүмкүн эле, кагылышышы мүмкүн эле. Азыр дагы жүрөгү ооруп отурган эненин тууган уругу бар дегенде, комшу колоң бар дегенче. Ошондуктан сизге отдельно келип, сиз менен сүйлөшүп, бул жерде бири-бирибизге күнөө коюп, бирибиздин бирибизди артыбызга жамандык ой менен келген жокпуз. Баары чын төгүнүн билели деп эки жакты дүч бардым, элдин ойлорун угуп жүрөбүз дагы. Сиз дагы ошол өзүңүздүн ой пикирлериңизди айтыңыз. Эми баарыбызда эле үй бүлө бар, бала чака бар, мына кайсы жерге барсаң эле балдар ойноп жүрсө эле ушул жүрөгүң ооруп кетет экен эжелер. Ошондуктан бул аябай жаман окуя болду да, ошол сиз өзүңүздүн баарын жакын менен айтып берип кандай бир күнөө иш кылбасын бала чакаң, сен үйлөп жайлап аларды чоңойтуп 60ка чыгарып 70ке чыгарып деле ата эне мындай эмеден кутулбайт экен да, ата энечи. Ошондуктан сиздин астыңызга келдик ал. Баарын айтып деп түшүндүрүп элдин астында эми сүйлөп бересиз. Сүйлөп бериңиз, а? Neyini söyleyeyim baldarım. Kim Allah'ın sınavı var. Men üçün hiç kim balasını jaman debeyt. Ben misal üçün hiç kim jaman debeyt. Biroq men ayrıkça jaman debeyim. Sebep el bilet, toğum bilet. Men buna komşularımdan sırağınızlar. Hayırlardan sırağınızlar. Jaman dese makul. Ne salam makul. Сөзүнү бөлбөңүздөр, аксакалга сөз берели, сүйлөп алсын. İçmeytiler, çekmeytiler, okudu, çokuldu. Kudayga şükür içine nasibini tavuk cevaptılar.
Ertemenen işe ketkende de anlata men ketip utanmıştım. Gelip kolumda duasını Ece oyunu bölböңүздөр. İşten kelgende hem şöyle kaysı mahallede kelip. Biroq kuyov bolam men jaman deben Allah görüp turar. Birovdun Peygamberimiz emeleri var. Ece. Kim birovdun ağırını açsa Allah onun ağırını etti açar. Tolu şenen biroq Мага чалбай туруңуздарчы, Facebook'тагы достор суранып сиздерден. Şun bolup kaldı. Allah'tan bilsin o. Emin bu Kuzay'dan bir sınavıdır. Böyle yemi. Bu emin bunu ata bolalı oğlu oğmaylı değil bolalı. Balanın milgetini atarı kıyın değil. Ata kılıç onu atalık dereceye yetkili atanın milgeti değil. Yaman jağı dağın, жақсы dağın atağa diyetiken kelip. Emin bu olanı baya kargı balasını apbağım деген değil. Şurada, emin buların buna tanış bilişiden turağım. Komuş kolonuna turağım. Teliten tutarım. Öz küçümenen kolumdu körüp turağım özü. Şu Med Akademiyanı özünün küçümenen. Büdjetten okup bitti. Хорошо, Аксакал сизге бир суроо да, мен Аксакалга суроо берип алайын. Аксакал айтсаңыз, балаңыз ушул Med Академияны бүтүптүр, балаңыз билимдүү, жогорку билимдүү бала экен. Эми бул кокустук болду, кандай дейбиз, эми ушул иш болуптур, бирок өтө мыкаачылык менен өлтүрүлүптүр. Ушул балдарыңыздын ушул ишке барганына азыр өкүнүп турсаңыз керек. Балдарыңыз жогорку билимдүүбү? Biri жогорку билимдүү, biri orta. Акыл эси жайында. Akıl esi жайында болгон үчүн окуду бүттү да кызым. Аксакал, эми сиз эмне деген мына азыр сиз азыр прямой эфирде турасыз. Менин атым Арзу, Акипресте журналист. Абасын телевидениеде иштейм, азыр түз эфирде. Бирок ачыгын айткыла, силер ошо сиздин маалыматты чыгарбагыла, менин кыздарымды кандай жаманат кылып чыгардыңар? Жок, жаманаттык эмес, Аксакал, сиздин оюңузду биз ачык угалы, ачык айтыңыз сизге, биз азыр эркин микрофон ачык. Кызым, силер мен кыздарымды жаманатты кылып чыгардыңар эфирге. Мен анизге чейин бир бала дегеним жок. Дебеймин ам. Allah көрүп турат. Аллахка тапшырдым мен бардыгыны. Бирок силер айткан акча болгондо Biz aytmadık. Bana şu uyda oturan bu kızım men yaşamımdı körüp durbaysınlar. Seler bari yoktu satıp aldı deysinler. Bu şunda hakikatli söylüyorlar. Аксакал, siz кандай оюңуз болсо ачык айтканга биз сизге дагы атайын келдик. Эки тараптуу болсун деп келдик. Turgan şul kızım seler hakikatli söylüyorlar. Sebep eldin közgüsü sizler seler. Mayli. Ne dese götürüm ben. Sebep günakarmın. Günakarmın. Men şu başkan ne deyim? Şul. Ошол окуя күнү, мисалы азыр айтып атпайсызбы, кызыңызды жаманатты кылып атат деп. Туура, эки адам урушса, албетте экинчи тарапты жаман дейт, бул тарап тиги тарапты жаман дейт. Ошон үчүн ачык болуш үчүн ошол күнү күйөө балаңыздын өлүшүнү сиз кайсыл жактан уктуңуз? Балдарыңызды өлтүрдү деп атышат азыр, Эми тергөө билинет. Эмеден уктум муну мейлисаканадан суроо допрос кыл деди мен шоетте. Шоеттен уктум, мейлисалардан уктум мен. Namaz okup atsam bir bala geldi da baldarımız adaşıp kaptır dedi. Oğlum ne dedin desem ya dedi çıkıp gitti ben ona şey etti bildim. Men oylasam var kızım ben şu sakalım benim beni öldürttüm diyor. Sen hazır aparma ne katırıp otasın kızım beni daha. Sen gördün mü sorularımda jakşı bergen kızım. Erkin söylüyorsun Aksak. Kantip bildin. Kızım bunu benim elseler surap bitti. Emi kızım seler hakikatli söylüyorlar. Sen ayttım seler eldim küzüsünler. Ar kimde dostu düşmanı var. Mana seler biraz kimden kanday ekenini bilginler kelse menen surabağılar. Sebep men hiç kaçan balam jaman debeyim. Enesinden suraba enesi hiç kaçan jaman debeyim. Elden sura, komşu kolondan sura, dostlarıdan sura en jakşı bilet sular. Biz jaman deybiz bir balabızdı. Vay.
Allah'ım bardığız. Boldu. Emin ne zakon var, mana zakon işlep atat. Men şu mezgilge çeyin kızıkkanım yok, bilgenim yok. Kanday bolganını bilmeyim kızım men. Sebep baldarıma işenem, men baldarımın oğuzundan ukpasam işenbeyim hiç nerseni. Ali men hiç nerseni ukkanım yok. Öldürdü, kamaldı dedi şu boyda. Ali baldarımdı barıp görgönüm yok men Ali. Кандай оюңуз бар? Эркин айтың, аксакал. Кандай оюңуз болсо, биз суроо бербейбиз. Эркин айтып алыңыз. Сизге да мүмкүнчүлүк берели. Men noyum kandayça surov oldu bilem. Men noyum Allah var. O yağdan, yeni bir yağdan zakon var kızım. Zakon da kanday karalgan bolsa şonda çeçile öğreteni. Men hiç kaçan onu çıkarıp alalım. Ey bu nerseni? Allah kana juvalat bunu, juvsa başka bandasını koldan hiç nerse kelbet ora bol bağla. O seleri aytkan puldar mende olsa men şu uyda oturam kızım Ey yenne tumşu başka tigende şu işte oldu. Men kıl ağır nerse de otat. Ağır nerse de otasınlar bana. Seler taktağından söyle öyle kızım. Taktağından buğa yani söz erkinliği dep koyup bir hazır selerdi. Hiç kim işgala değil baytak şu. Men kızlarımdı fark karmagan bolsa aytsın şunda mananda karım şunun arkasından oldu bu vardı. Ana şu kaptardın arkasından oldu. Onu sonu jetkizip bunu jetkizip. Boldu bolsa oldu. Men aytdım koy. Men baldarımın özünün olduğunu hiç kimge işenmeyin. Ali bu galakның ne bolganını. Şöyle senin aytkan soruldu, men Elisakanada uqtum. Baldarım adaşıptır dedi, ne dedim. Аксакал, Desem o bala adaşıp aytıp gördük. кыжалат албаң, биз бул тарапка да сатылбайбыз, бул тарапка да сатылбайбыз. Биз сиз айткандай коомдун үнүнү биз бийликке жеткирүү биздин иш. Ошондуктан кандай оюңуз? Эми муну эме кысаңар жаңа айткандай. Силер bilginger kelse koңшу kolonun dostlarından suragıla, iştegen жериден suragıla. Biz jaman deybiz bir balabızdı. Men 11 yıl oldu şu kızımdı çıkarganıma. Kudağımdı korsam 3 yolu gördüm. 4 yolu görgandırmın, köp görgön bolsam. Onun başka men bir bala deyim o kudağıyma. Mayli, oşo siz kızınız menen köy balağız kandaydır bir uruşu niyeti mınday boğanını bilgensizbi jarızdap kelgen birer jorje bir uqqandırsız. Kelgen. Kim? Kelgendir. Ruşup talaşıp kelgen. Азыр. Эже, сиз кирбең. Биз эшке чыгып турмун эже. Жок эже, укпаң. Түз эфирден көрөсүз меникиден. Жалган сүйлөйбүз. Эже, эки тарапты биз атайын суранып алып келдик. Урушуп кетесиздер. Эшке чыгып туруп сизден суранычы. Сизден суранычы эже. Биздин ишке эме кылбаң. Сиз тоскоол болбоң. Сотто көрүшөсүздөр. Мынан эже эшке алып чыгыңыздар. Жок, эже, эки тараптуу эме болбосун. Эшке чыгып туруп сизден сураныңыз эже. Geldi. Hey, Xudo rahmat bir ola keldi gözü. Экинчи тарапты киргизбеңиздер. Ким келди экинчи тараптан? Эже, мына түз эфирден көрүңүздөр. Түз эфирде мына Facebook'umda ачык не деп сүйлөгөнү угулуп турат. Эми биз сиздерге мына ачык айкындуулукту чыгарып берели дегенден кийин сиздер дагы бизди угуңуздар. Токтоңуз. telefonda koyuyoruz. Карагыла бизге эже токтоп туруң бир сүйлөйүн. Bizge jamanatты kıvagıla. Мына биз ачык айкындуулукту, чындыкты чыгара алды деп биз келгенден кийин сиздер дагы ушуну сактап бериңиздер. Биз сиздерди уруштургубуз келбейт. Кетиңиздер бияктан. Кетиңиздер. Машинаga minip var. Сизден суранам эже. Алып кетиң эжелериңизди. Алып кетиңиz. Biz hazır varabız. Эки тарап Koy beresiңер, ha? биз түз эфирде мына телефонуңузду ачың, Facebook'tan кирсеңиз мынакей. Бүт бардыгы чыгып турат. Ошондуктан биз сиздерди уруштурган келбедик бул жака. Ачык айкын чыгарып бер дедиңиз. Mayli bargıla. Давай. Ayaktan kegen liçniler batıp durma çağızmıyor bana. Kettik. Эже, сизге ишенейин.
айтайын. Мына ачык айкын чыгарып бер деп мага мына кайрылдыңыздар. Мен ушуну ачык айкын чыгарайын деп мына келдим. Бир тараптуу чыгарбайын деп мен экинчи тараптан оюн укканга бейтараптуу болгонго бул биздин ишибиз. Ошондуктан туугандарыңызды алыңыз, кетиңиз. Биз эки тараптуу уруштуруп койгонго биз күнөөлүү мындай жүрөгүбүз чыдабайт да. Эки тараптын сиздер сотто көрүшөсүздөр. Кетиңиздер. Милициялардын айтканын кылыңыздар, кетиңиздер. Кана машина ким алып келди эжелерди? Kim alıp geldi ecelerde? Ece oturunuzlar sizlerden suran iç. Oturun Ece. Siz de oturun Ece. Emi bu kıcalat albanızlar. Bir taraf. Hazıram körsöňüzдөр bolot Facebook'tan. Oturun Ece siz de. Oturun. Ece sabır kılas. Sabır kılas. Men bugün keçam kelem bularman. Yok Ece oturun. Siz Atıcan'ı aytıp koy. Aytıp koy Atıcan'ı da. Atıcan ne klas? Kerek de aytıp koy. Ece, sizin syomkaga toskolup var. Hazır men içini tartışım gerek. Sen şunu aytıp koy. Hazır var. Ece, alıp ketiniz sizden suranç. Bolbosa biz tartpayla koyalım. Mektepte çıkmayın. Mektepten alda suranç. Bir tarafta bol kalbayla biz cevap geldik gözümöl bu koomdu buyum. Koomdogу болуп аткан ушул көйгөйлөрдү чыгарып элге жеткирүү, кандайдыр бир жардам юридикалык же кандайдыр бир консультация жардам керек болсо биз ошонун үстүндө иштейбиз аба. Бул жерде бир жакты басымтып, бир жакты көтөрүү эмес биздин максатчы. Эми элден сурайбыз сөзсүз, элден сурап келатабыз. Эми сиздин астыңыздан дагы өтүп коелу деп мына чоң апалар менен кошулуп келип отурабыз. Мен суранарым юридикалык жак дейсиңер. Эми ушу ланжысы болсо мына ушундайча бир такталбаган эмелерди чыгарбаган отуруп зенинке ит экен. Bularla geldiğinde ondan sonra bol atar. Bular bardыгы чыгып биз али бирибиздан чыкканыбыздан жок. Себеп günahkarбыз. Биз эле бир нерсе десек тырнактай нерсе каттарып кетет. Аксакал, сиздин туугандарыңыз мага кайрылган. Анан мен айттым, мен эки тараптуу чыгарганга мен укугум бар. Мен чыгарып берем. Бирок туугандарыңыздын сиздердин уруксатыңызды алыңыз. Гүлзат эже кайрылды мага. Уруксатыны алып тартсаң болот экен деп чакырыңыздар. Мен экинчи тарапты дагы тартып берем дедим. Бирок бүгүнкү күнгө чейин чакырган жоксуздар да. Мен ого тыйым салып койдум кызым. Мен ого тыйым салып койдум. Азыр айттым. Мен бир нерсе десем тырнактай нерсем каттарып кетет кызым. Муну көбөйтүп бересиңер. Мен кичине бир нерсе десем бул урбап кетет, сары жара болуп кетет. Шонун үчүн мен үндөгөнүм жок. Мени ар түрдүү, ар ким ар бала деп кечирим сураганы барбадың деп атат. Катага барбадың деп атат. Аксакалдар барбайтыр деп атат. Бир катага ушу өкмөт башыны мурунку укук коргоочу областагы айкынып айталарды жөнөтсөм капа кылып чыгарыптырлар. Meni soygonu keldi bular. Bıçak takadı dep, bolsam uşu korgavçu, hökümet başılar şuntu barabı. Anan kantı parasını etki, kantı keşirim sıra parasını. Men dağını nege kagılgım kelep. Barganım yok. Balasıga iç kuyup şontup açуу söz çıgat taksakal. Yeni çıgat, kızım çıgat. Menem içim açıp otat da, manavdan hiç bela çıkmaydı da, mana hiç bela çıkkan yok da. Manavdan çıkıp otat kızım. Menem açıp otam da sebep men bilbeyim, hakikatı bilbeyim ali şu malga şey. Hazır mına sizin hazırkı söylеген sözümüzge kommentari berip keteyim men. Sebep barыбызга түшүнүктүү болсун. Siz aytып атпайсызбы, ошо Хайталака эмелер барыптыр эле, анан кийин ушинтип капа кылып чыгарыптыр деп атасызда. Бул жерде эженин жарасы жаңы болуп турган убакта баягы сиздин Махамадали деген балаңыздын келининин атасын көрүп калат да, баягы жердечи эже. Көрүп калып, анан ошо жерден өзүн кармай албай калат эжечи. Ошол жердеги эмени айтып атасыз сиз азыр окуяны. Şoda kızım emi bu şon üçün ona onun atasını körüp ötkön bolsa kelinin atasını emi onda nime ayıp misal üçün da meni körse kantı. Şon üçün men baralganym yok, barganym yok. Kanti param.
Olordu yüreğinin oğurgan yeri kelininiz matisminet eken da. Ha boptur da bayağı kameralarga düşüp dursa onun atasını görse söz sizlere bayağıday bulup da yerdi. Bir oşa bularga da kıyın düşünsün. Азыр элди кошун сиздер бир суроо берем буларга. Сиздер азыр эмне максаттан бул жакка келдиңиздер да? Негизи буга кандай эмеде сиздер азыр иш жүргүзүп атасыздар? Өзүңүздөр да айтыңыздарчы. Biz misalı iki tarafta ten uğaylı dep geldik. Угуп эмне кыласыздар? Endi uğup ne Дальше кандай иш жүргүзөсүздөр да? Ne kılattık? Biz oşa yürüdük alıp bunu çındıkta çıkarış gerek. Çındıkta çıkarış gerek. Ayıptı da ayıptı dep tavuş gerek. Buna yürek ağıp durgan yeni dağın biraz nimesini görüş gerek de endi özümüzde orduğa koyup жалгыз baladan ajırashuu jaman. Kamalgan kelet 10 yıl 15 yılda. Ölgön kayaktan kelet. Anan oşonçoluk kıvay yer kerek olsun nege ajırashıp ketpedi? Ajıraş öyle kessem o imine öldürüp tuvaletke taşta bul degen yitti öldürsem men misal. Эжес токтоңуз. Сиз элдик көзөмөлбү? Элдик көзөмөл нейтралдуу карашыңыз керек. Нейтралдуу карашыңыз керек сиз. Толка чындык дизилдегим керек. Жок, ошо сиз азыр соттун чечими чыга элек, бул нерсе тактала элек болуп эсептелинет. Эгер сиз элдик кошун болсоңуз, юридический жагын алып караганда. Көз жашын көрүп бирок ошо чындыкты изилдеп чыгыш керек. Жок, мен сиздердин максатыңыздарды кыска айтып берем. Эки жакты бирдей караңыздар. Эже сиз элдик токтоңуз, азыр мен бир суроода сиз элдик кошун эмес, экинчи тараптын жактоочусу экенсиз. Ol bala kelet 10 yılda 15 Токтоңуз эже, элдик кошуунун кыска максаты, эмне максатта келдиңиздер, уруштурган келдиңиздер, кандай? Кыскача түшүндүрүп бериңиздер сиздер. Арзу биз бул жерде мына эже багы энелик эмесине кичине Бетте энеликти токтотуңуздар, бу жерде мыйзам чегинде кандай иш жүргүзүп атасыздар, ошол суроо. Зомбулук дегенчи. Кое турыңуз. Sen azır Болду эми, азыр мен кечирим сурадым. Бул жакты деген оозун эме кылдык, болду эже сүйлөбөй туруңуздар дедик, кайра ырбатпаңыздар. Максатыңыздар кыска түшүндүрүп бериңиздер. Кыска максатыбыз биз биринчи жакты уктук, экинчи жакты дагы угалы дегенбиз. Анан мына азыр соттук териштирүү жүргүзүлүп атканда биз барып эч кимге эч кандай давление көрсөтө албайбыз, потому что биз закон негизинде иштеш керекпиз. Элге карабай, мына азыр канча мага звоноктор болду аба, Москвадан болду, Лейлек, Ош, Жалал, Бишкектен болду, ошо жерлерге бардыңыздарбы, көрдүңүздөрбү, эмне болуп тур дегенчи. Бул жогорку элдик көзөмөл, элдин астында биз коомчулуктун астында отчет беребиз. Биз ошон үчүн келип отурабыз. Азыр эми Кудай буйруса мына ушул тергөөчү менен сүйлөшсөм, ушул айдын аягына чейин сотко ашырабыз, сотто каралат деп атат да, биз ошону дагы күтүп турабыз. Азыр биздин негизги максатыбыз эле бул жерде бүт бардыгы закондун негизинде болуш керек. Күнөөкөр деп табылып, жооп бериш керек, ушул биздин. Ооба, бул жерде разборка меседжи, бул жерде экинчи тараптын пикирин угууда негизи нейтралдуу карашыңыздар керек сиздер дагы. Силер туура айтып атасыңар. Элдин көргөн билгенине kim kандай ekeni Cenab-ı size айтып аткан сөздөр бул бир жакты болуп калып атат. Туура кечирип Муну караттым. Буну кайра ырбатпайлы. Биз бир жакты сүйлөбөйбүз. Ошо шол тарткан азапты биз дагы тартып жатабыз. Эми ушул эстен чыгып кандай бирдемеге жогонуп калган энди андарды биз козуп коюп жатабыз. Tanımayım, söylüyorum çok Kaytadan esige salып коюп жатабыз. Дагы бир ооз сөз сүйлөп коеюн, Арзу. Мына азыр мына бир чоң атасы. Эми мен Гүлбара атым, бул жерде сиз айтып атасыз да, азыр унутулуп кеткен нерсени силер козгоп атасыңар деп атасыздар. Сиз антип айтпаңыз. Антпеңиз. Бул жерде унутула турган иш болгон жок. Мына биз орто айтып атпаймынбы, нейтральный карап атабыз. Бул жерде унутула турган иш болгон жок. Кечирип коесуз. Шол азапты bizde тартып. Эми сиздер тартып атасыздар, бирок макул деп эме кылып коюңуздар. Биз силерди бул жерге соттогону, тергегени келген жокпуз. Мына болгон оюбузду айтып атабыз. Бул эже кичине энелик эмоция калтырып койдум, эмеси жок. Бирок андай деп айтпаңыздар. Гүлбара, биз биякта разборка кылбай, бул тараптын пикирин угуп, андан кийин кетейин. Sözün emne değil, açıklı sözler göt deyindik. Biyağını siler mına yerden kızmattaki adamdarsınız. Siler köp birden tanıyın. Mına oşoğun kür çataktın üstüde olasınız. Şunu bir diye karasın. Bir diye yetkisi verseniz. Ana ki bizim aktivistler bolasınlar. Siler dağın tur
көңіліңерді айтсаңар да, мына қоңыз қолыңыздан сұрағыла. Hakikaten kurstaşlar, klastaşlardan сұрағыла. Ана кесілер, жаңағы өзің айтқандай да, мына біз азыр сөйлеп жатқан сөздің ешқандай нарақ, бер жағы жоқ, шыны туыр басып шығасаңыз. Екі жаққа тең бірдей күйсеңіз. Бір елдің қызматыдағы адамдар саңыз. Эми жок. Эже бетте обсуждение кылбайбыз. Сиздердин укугуңуздар бар. Эркин сүйлөгөнгө мүмкүн бул жерде эми ар кандай версия болуп кетиши мүмкүн. Мүмкүн башка адам өлтүрүшү мүмкүн дегендей нерселер да. Азыр бул ушул доказать этилсе гана, анан ушул нерселер мыйзам чегинде каралат деп ишенебиз. Бул мыйзамды биз көзөмөлдөбөйбүз. Биринчиден биз сот эмеспиз. Биз болгону сиздердин пикириңиздерди, кандай пикириңиздер болсо ачык, айкын айтканга сиздердин укугуңуздар бар. Баракалла. Мына ушундай тынчтандырып, элдин тынчтыгы үчүн жүргөн адамсыңар. Бизди да биздин да акыбалды түшүнгүлө. Буларды дагы түшүнгүлө. Анан кийин бизди көргөн эл ушундай акча боло берет экен дебей, ушинтип баягы элдик агитаторлор барып элдештирип коюп, жакындаштырып сүйлөтүп деген сөздөр жакшы да. Жакшы. Ал мынтип тактаганда бул мынтип жатат деп. Аксакал, оюңуздарды угуп биз кетейик. Турабы? Сизден уруксат сурап, кызыңыздан бир интервью алып койсок болобу? Эми бирге жашаган өмүрлүк жарылдан дейм да. Койгула кызым. Жок, бул жак уруксат берсе гана алынат, уруксат бербесе алынбайт. Себеби азыр боламыз Болду. Аксакал, акыркы жыйынтыктоочу сөзүңүздү айтыңыз. Мен жыйынтыктоочу сөзүм эле. Мен Аллахка тапшырдым бардыгын. Аллах жалгыз. Закон. Эми өлбөгөн жердин үстүнө чыдап жашайбыз. Анан баягындай бир жакты сөзүңөрдү эми кызым, силерден сурамчы акыйкатты чыгарсаңар. Баягы айткандай дагы эле акыркы сөзүм. Биз балдарды жаман дебейбиз. Ким болсо баласын жаман дебейт. Шон үчүн элден, коомдон, иштеген жерден, окуган, бирге жүргөн досторудан же кандай десек эми ушулардан сурасаңар. Ким баласын жаман дейт де кызым, акыркы сөзүм ушул. Аксакал, эгерде оюңуздарды билдиргиңиздер келсе, кайрылсаңыздар болот. Эми элдик көзөмөл жүрүңүздөр, чыгыңыздар, барыңыз чыгалы. Bizə fikirіңizə bildirsəngizlər Maylı boptur. Аксакал болуптур. Эми бул Кудайдын иши, мыйзам чегинде ким кылган болсо өзү эмесин берет. Болсо мойну менен тарта берет кызым onu. Ооба. Эми коомчулуктан сурасаңар жакшы болот. Болуптур Аксакал, сизге сабыр тилейбиз. Эми кандай бул ишти эч ким күткөн эмес, кокустук болду, кандай болду, эми аны дагы биз билбейбиз. Мына үйлөрүмдөн тартып көрсөткүлө, коомчулук көрсөткүлө. Эгер мен şu ашып ташып бирөөлөрдү сатып алган адам болсом, ушул үйлөрдө жашайм кызым. Пулу бар адам шундай жашайм. Мындай бир Кудайга сыя турган. Болду, биз всегда эки тарапты чыгарганга биздин бул милдетибиз. Биз эч кандай бир тарапка эме кылбайбыз. Mayli aka. Mayli, hoş geldin. Болуптур Аксакал. Hoş geldin Mayli. Bu necek kayaktık mı buna? Коштон келишиптир булар. Келди. Элдик көзөмөл экен. Элдик көзөмөл эми нейтралдуу сүйлөшүңөр керек да. Негизи силерчи азыр силердики бир тараптуудай болуп калып атат да. Жана эженин сөзүнөн ушундай мен азыр жана эле мисалы барыңыздардан кечирим сурадым, айттым дедим, түшүндүрдүм. Эми энеки элдик көзөмөл, мына айтайын сага Гүлбара. Элдик көзөмөл бул дагы эл. Эки жактагы эл да булар. Эл кылмышкерде бөлүнбөйт. Биз ошо билбейле. Элдик көзөмөл болгондон кийин элди бирдей караш керек да. Элди бирдей сүйлөп койдук. Башка жерде ушинтип сүйлөбөсүн, шуну. Аны биз эдик, отуруп кеттик. Болду. Бирок азыр эми мен сүйлөгөн сөздөрдү да уктуңуздар да. Бул жак деген электен келди, оштон келди, кызыкадан келди. Булар дагы негизи өздөрүнүн оюн айтканга укуктары бар. Эки тараптын тең ою бир эле. Соттун чечимиден кийин гана кылмышкер табылат. Ага чейин биз кылмышкер же адам өлтүрдүгүч деп айта албайбыз. Бул
бул жака келдик, сиздерди тияка чакырбадык. Конфликт чыгып кетпесин деди. Эми биз Болду. тарапты караганга аракет кылып келатабыз. Аксакал болуптур. Ийгилик сиздерге дагы. Эми Кудайдын иши бул. Бардыгыны Кудай өзү таразалайт, убакыт көрсөтөт. Мыйзам негизинде ким кандай иш кылган болсо, өзү жазасын берет. Биздин деле максат ошо. Болду, отуруңуздар. Мыйзам негизинде каралсын. Кана эже машинаңыз бар. Отуруңуздар. Сиздерди Гүлбара болду жүргөн. Менден сөзүм көбөдө кызым. Зор зомбулук деген бар. Ушуларды айтпадым го менен. Аксакал болуптур, сабыр кыласыздар, Болуптур кызым, рахмат. Кандай сөзүңүздөр болсо элге чыгарам десеңиздер, мына мен эки тараптыкын чыгарганга мен даярмын. Сүйлөштүк. Болуптур Аксакал. Баража баткенге кетебиз. Марскалы келем. Марска мен да кете беребиз болот. Yo, mana жолдон чыкса машина келет, шарт отуруп аласыздар, кетебиз. Урматтуу достор, биз эки тараптын тең оюн укканга аракет кылдык. Ушу элдик кошун дагы келди, көрдүңүздөр бардыгын. Эми баарын бул эл өзү таразалап, эл өзү пикирин берет деген ишеничтемин. Ал эми бул окуянын жыйынтыгы ушул соттун чечими менен гана билинет.